урматтуу карылыш тарап барбы? Эдил Асановичке суроо. Мақсатбектерге Мергенбаев. Мына жерде ошол 72 саатка чейин деп айтып атпайбы эскертүүдөчү. Ошол мисалы 73 саат же 74 саатта өз эрки менен кое берсе, айырмасы кандай болот? Бул 170 беренеде ошо сааты бүт туура белгиленген, даны белгиленген. 72 сааттан кийин бул уже чара колдонулат буга. Мен аткарбай атпайбы, 72 саат көрсөтүлгөн мөөнөттү аткарбай атат. Дагы суроо. Жок. Урматтуу Ниязбек Улукбекович, суроо. Менде жок суроо. Суроо жокпу? Жогорку кеңештин өкүлү суроо барбы? Жок суроо. Урматтуу судьялар. Мукаммед Садыкханович. Адил Асанович, сизге деген эми практик катары деген негизи могу кылмыштардын бар деген МВД тергейт да? 170 берене биздин карамызда, биз тергейбиз, караштыруу боюнча. Могу отургандардын арасынан деген негизи кезсеңер, силер эле кезесиңер да. Силердин оюңузча, могу деген 72 саатта көп эле айтып жана да суроо берилди. Ошого көз карашыңыз кандай? Өтө эле узак эмеспи? Мени. Мен туура эле деп эле ойлойм 72 саат. Бул жерде мыйзамда көрсөтүлгөн эч кандай зомбулук эмелер көрүнбөсө, бул туура деп эле ойлойм мен. Мисалы 24 саат деп жанагы Конституция 24-статьяда көрсөтүлгөн. Эгерде де бирөөнү кармап алсаңар деген силер 24 сааттын ичинде сотко алып барышыңар керек да. 24 саат. Хоть 48 саат, 24 48 саат. Жообуңуз барбы? Мен туура деп ойлойм. Рахмат, түшүнөм. Урматтуу судьялар, дагы суроо барбы? Анда отуруңуз. Эдил Асанович.